чоң эне. Мына мына терезеде көмөчтүн тогонун ормагы туура азаматсыңар өткөн сабакта туура айтыңар. Эми балдар, мен силерге 15 күндөн бери ушул жерде иштеп силерге жакшы сабактарда өткөнгө жакшы сабактарда өткөнгө аракет кылдым. Демек, эми мен 15 күнүм өткөндүктөн мен айылга кетип атам. Силерге эми 15 күнгө ошо айылдан Жумалиева Касида деген эжебиз келип силерге эми 15 күн сабак өтөт. Менин сөзүмдү укканда эжени да жакшы сыйлап, сабагына жакшы катышып, сабагын жакшы уккула. Макулбу балдар? Бүгүн биз ошо Касира эже экөөбүз, жардамчы тарбиячыбыз Нурле эже үчөөбүз болуп силерге балдар жомок даярдап келдик. Угасыңарбы? Ооба. Кой уккула, Келгиле, мына Касира эжеге мен таанышып алууга. Аты Касира эже. Саламатсыңар балдар? Саламатчылык балдар, азаматсыңар. Эми биз бүгүн балдарым көркөм адабият сабагын өтөт экенбиз балдарым. Бизде жайлоодо балдар эмне жок? Силер бияктан телевизор көрүп атасыңарбы? Жок. Жайлоодо телевизор барбы? Жок. Свет жок, телевизор жок экен, Биз силерге мындай сыйкырдуу телевизор коюп, силерге жомок даярдап келдик. Кандай жомок экенин билгиңер келип жатабы? Кандай жомок экен? Кет улак. Кет улак эмес болсо, башка жомок айткым келип атса силер кантип таап алдыңар? Жайлоодо эмнелер бар эле? Улактар. Улактар, дагы жылкы бар, дагы азаматсыңар. Ой, азаматсыңар. Алар кандай жануарлар? Үй жануарлар. Биз үй жануарларын эмне үчүн кайтарып атабыз, Уй! Жок, эмне себептен кайтарып атасыз ошо үй жануарларын? Кымыз алганга. Сүт, кымыз алганга, Аларды азаматсың, элдар. Азаматсың. Эмне себептен кайтарып атасыз ошолорду? Сүт алыш үчүн, кымыз алыш үчүн, май алыш үчүн. Эмне себептен кайтарып атасыз аларды? Жөн эле кой берип ийсек болбойт беле? Неге болбойт? Эт алабыз, азаматсың. Эмне жеп кетиши мүмкүн, Карышкыр жеп кетиши мүмкүн экен да балдарым. Карышкыр кандай жануар, Карышкыр кандай жануар? Жырткыч жануар, азаматсың. Акылай кулчап коелучу, Азамат. Жырткыч, анан дагы бирөө жапайы жануар, азаматсың. Эми биз ошол улактар жөнүндө жана эчкилер жөнүндө, үй жануарлары жөнүндө жана жапайы жануарлар жөнүндө жомок өтөбүз.